Урматтуу момун мусулман бир тууганым, умра сапарына жакындарыңыз менен барууну көксөп жүрсөңүз, сиз үчүн өтө пайдалуу сунуш бар. Биздин тажрыйба сиздердин кичи ажылыкты эрежеси менен так аткарып келүүнүн кепили боло алат. Биз менен каражатыңызды бир канча үнөмдөйсүз. Анткени бизде гана билет басы болгону $1180. Эң негизгиси керектелүүчү документтериңизди өзүбүз бүтүрөбүз. Сиз болгону загран паспортту бересиз. Бул бар эмес. Ихрам кийими, умра китеби, аялдар үчүн жоолук, жилет, сумка, жайнамаз жана замзам сууларын белек аласыз. Умрада жол баштоочунун илими, тил билүүсү эң керек. Ал эми сиздерди баштап барган инсан бул критерийлердин баарына жооп берген көпчүлүк тааныган дамла Санжар Тыныбек уулу. Учуу күнү 16 май, андыктан жазылууга шашылыңыздар. Орундар чектелүү. Бисмилля, ассалату ассаламу аля расулилля. Аллах Тааланын ысмы менен баштайбыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга саллаллаху саламдарды айтабыз. Бүгүнкү күн Шаввал айынын 2-си 1443 жыл, хижри жыл боюнча. Шаввал айы Рамазан айынан кийинкичи. Ушул Шаввал айга кирдик. Шаввалдын бир айт болгон. Анан хижри боюнча мурча айтканда 1443 жыл пайгамбарыбыз Меккеден Мадинага көчүп баргандагы жылдан баргандан баштап эсептеген хижри эсептелинет. Биздин ислам шарияты ушул менен эсептелип келген. Ал эми миладий жыл 2022 жыл. Ал числосу белгилүү элестерге 3 май. Бул Иса пайгамбардын туулган күнүнөн баштап эсептелгенде миладий деп коет. Милад арабча маулуд деп коет. Иса пайгамбардын туулган күнүнөн баштап эсептеп келген. Анда мурдагы жыл эсептери азыр эч ким колдонбойт. Мисалы, деги Адам алейхисаламдан бери Нух алейхисаламдан келе аткан жыл эсептери уже жок эсеп болуп, балким биздин заманга чейин деп эсептелинет. Мунун число тууралуу айтайын дегеним, бул Шаввал айы ажылык айларынын бирине кошулат. Айям ма'дудат депчи, баягы ашхурул хадж депчи, ажылык айлары депчи. Кимде ким ушул Шаввал айында кирип келсе, ушу ажылыкка илешкен болот эсептелет. Ким Рамазанда кирип келсе, ал ажылыкка эме илешкен болбойт, кайрадан чыгып башкадан киришке туура келет. Азыр биз Аллах насип кылган экен, Рамазан умрасын аткардык, Рамазанда таравих намаздарды окудук, орозолорду кармадык, Аллах Таала кабыл кылсын. Умра кылуунун эң сооптуу айларында аткардык. Аллах кабыл кылган болсочу. Анткени пайгамбарыбыз айткан, Рамазанда умра кылуу мени менен ажылык кылганга барабар деген. Пайгамбарыбыз менин ажылык кылган ажылыгыңыздарды Аллах Таала кабыл кылсын. Бүгүнкү күндүн темасы динге бекем болуу. Аллахтын динине бекем болуу. Бүгүн бул темада сүйлөшүүбүздүн зарылчылыгы, биз Рамазанда аябай бекем болдук. Акыркы күндөрү ибадатка бекем болсун деп башка Аллах туйтаган нерселерди дагы таштадык, сабакты дагы токтоттук жада калсачы. Буга чейин эч кандай бир программалар дагы койбодук. Катуу ибадат кылдыңыздар, Аллах Таала кабыл кылсын. Бирок шайтан Рамазан бүтөөрү менен бизге катуу чабуул жасайт. Бир аз бошоңдошо түштүк. Бошоңдошо түшкөндүн биринчиси мына сабактарга сус болуп калдык да. Сабактарга келбей калдык. Бул бир. Экинчиси Ал-Харам мечитине барылбай калды. Жалпы эмес, көпчүлүк барылбай калды. Анан аны көрүп атасыздар. Ал-Харам мечитине барсаңыздар, мурдагыдай тыгын жок да. Намазга барасыздар, кеңири барып таваф кыла турган экинчи этажга чыгып, тавафка чейин чыгып атасыздар да. Айта турган нерсе, динге бекем болойлу, анткени шайтан ушул нерсени разгарат. Сен ушул убакка чейин иштеп койдуң, соопту алып койдуң деген нерсени адамга сиңирет. Антип айтпаса деле, мисалы, сен ибадат кылып койдуң десе дагы, Рамазан бүткөндөн кийин бир аз бошоңдошо түшөт. Мына ошондуктан Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам Рамазандан кийинки 6 күндүк орозо тутууга буйруган. Билесиздер, Шаввалда 6 күн орозо кармоо 1 жыл бою орозо кармаганга барабар депчи. Анын мааниси 30 күн орозо кармалды. 6 күн Шаввалда турса Рамазандан кийинкигечи 36 болуп, ар бир иш 10 эсеге эсептелип келгенде 360 күн орозо кармаганга барабар. Бул бир маселе. Экинчи маселеси, адам орозодон кийин ибадатка сус болуп калат. Кимде ким
Шавалда дагы орозо кармаса, демек ал ибадаттан тажабагандыгынан кабар берет. Тагыраак айтканда, Рамазанда эле Аллахка пенде болбой, Рамазандан кийин дагы Аллахка пенде болуу экендигине далил болуп эсептелет. Бүгүн ушул зарылчылыктан ушул бизге керектүү темабыз Аллах Тааланын динине бекем болуу. Анткени Аллах Таала өзү сүйгөн пенделерин динге бекем кылат. Аллах Таала Кур'анда айткан: "Юсаббитуллаху аллазина аману бил кавли сабити фил хаятид дунья ва фил ахира." Аллах Таала ыйман келтирген пенделерин бекем сөзгө, тагыраак айтканда өзүнүн тавхид сөзүнө, ла илаха иллаллах сөзүнө бекем кылат, бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы. Эң бекем боло турган нерсе, өткөнкү сабактарда айттык, Аллах Таала бизди кабырда бекем кылсын. Кабырда мен роббук, сени жараткан, сени тарбиялаган, сени башкарган жаратуучуң ким дегенде Аллах деп жооп бере турган сөзгө бекем кылсын. Ал сөзгө бекем болуш үчүн өзүбүз бекем бололу бул жердечи. Иншалла Аллах Таала өзү убада кылган, кимде ким Аллах Таалага ибадат кылса, ыйман келтирсе, Аллахтын буйругун аткарган болсо, Аллах Таала бекем кылат. Мына ошондуктан ушуга бекем болойлу деген темада, бирок ар бир нерсенин өзүнүн жол жобосу бар. Жада калса, бир адам ооруган болсо, ошол оорунун лечениясындагы жолу бар. Мисалы, тамактын диетасы менен дарыны үч мынча мал дары ичесин, мынча мал таза абада басасын, ошол нерсе менен адам айыгат. Биз күнөө деген оорудан, жалкоолук деген оорудан, шайтанга азгырылуу деген оорудан айыгыш үчүн Аллахка ибадатка бекем болуш үчүн кээ бирки көнүгүүлөр бар. Аны кимде ким аткарган болсо, динге бекем болууга чоң бир себептердин бири болот. Алардан биринчиси айта турган болсок, Аллах Тааланы эстөө. Ушундай суроолор көп келет го. Мен сусташып кеттим, убагында аябай катуу ибадат кылганмын. Алыска кетпейли, өзүм алайлы. Таравихтин 27-күнү биз түнү менен намаз окудук. Акыркы 10 күндүк түнү менен намаз окудук. Негедир азыр сылабай атабыз. Же болсо кээ бир адамдар бар. Убагында аябай катуу намаз окуйт элем, шайтан мойнума минди депчи. Шайтан мойнума минбеди. Адам өзү алсырады. Дайым динге бекем болуш үчүн, ыйман дайым толуу болуп туруш үчүн адам аткарыла турган иштер бар. Ошонун 6 түрү жөнүндө сүйлөшөбүз. Кимде ким 6 түрдү аткарган болсо, иншалла динге бекем болууга чоң бир өбөлгө түзгөн болуп эсептелет. Алардан биринчиси зикруллаху таала. Аллах Тааланы эстөө. Аллах Тааланы эстөө тил менен болот, жүрөк менен болот, жана дене амалдары менен болот. Тил менен эстөө дайым Субханаллах, алхамдулилlah, ла илаха иллаллаху акбар кандай гана тасбих болбосун. Өткөндө Абдулжапар устаз зикр тууралуу силерге баян кылып берди. Кеңири бул зикр тууралуу кеңири айтты. Дайым зикирде болуу, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай эле, тилиң зикир менен нымдалып турсун. Тагыраак айткан, зикир менен алек болуп турсун деп айткан. Ошондой кылып туруш керек. Дайым Аллах көрүп турат. Аллах айыптардан таза, Аллах улук деген тасбихтерди көп айтып туруу адамды динге бекем болушуна себеп болот. Бул биринчи көнүгүү. Ага далил Аллах Таала Кур'анда айткан: "Фадкуруни адкурукум, вашкурули ва ла такфурун." Мени эстегиле, мен силерди эстеймин, жана мага шүгүр кылгыла, менин кылган неаматтарыма шүгүрсүздүк кылбагыла, куфрлук кылбагыла деген. Кимде ким Аллахты эстесе, Аллах Таала аны эстейт. Ал деген сөз, ким дайым Аллахты эстеп, Аллахтын буйругун аткарып жүрсө, Аллахты эстеп, зикирлерди айтып жүрсө, Аллах Таала анын жүрөгүнө ыйманды салат. Анын жүрөгүнө бекемдикти салат. Ага дүйнөдөгү хидаятты, туура жолго салат. Кимде ким Аллахтын жолунан алыстаса, Аллах Тааланы да эстебейт. Себеби Кур'анда Аллах Таала мен эстегиле, мен силерди эстеймин деген. Ага хадис, кимде ким мага бир карыш жакындаса, мен ага бир зира жакындайм. Бир метр жакындайм, бир чыканак жакындайм. Ким мага бир зира жакындаса, бир кулаш жакындайм. Ким мага басып келсе, мен ага чуркап барам деген. Ал деген сөз, пенде биринчи кадамды ташташ керек, Аллах Таалага ийгилик кылып эселентип берет. Ага көп эле угуп жүрөсүздөр. Пенде бир күнөө иш кылса, Аллах Таала бир күнөөсүн гана жазат. Бир күнөө. Пенде бир жакшылык иш жазса, жакшылыгын 10 эсе кылып берет. Кур'анда ажрун азим деген. الذاكرين الله كثيرا وذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما деген. Зикир кылган эркектер жана зикир кылган аялдар, аларга Аллах Таала кечиримди даярдап койду жана улуу соопту даярдап койду. Улуу сооп дегенде, ажрун азим дегенде мындай түшүндүрүш мындай болуп калат да. Адамдын кылган ишине караганда көбүрөөк соопту даярдап койду.
Мисалы, мерден ал харамга кээде таксиге отуруп калтабыз го, мисалы автобусту күтпөй. Алып барыш 10 реалга алып барган болсо, такси жабып калды деп 200 реал берип койсоң, ошол улуу сооп, улуу мындайча айтканда акы берген болосуң. Аллах Таала дайым пендеге ошентип берет. Ажрун азим. Орусча награда которого недостоин. Мындай пенде кылат, кылган ишине караганда эселентип көбүрөөк берип койгон нерсени ажрун азим дейт. Аллах Таала зикир кылуучуларга ушундай кылып берет, эселентипчи. Бул биринчиси. Экинчиси, динге бекем болуш үчүн балким эстеп калып жазып алсаңыздар да болот, муну как көнүгө катары алыңыздар. Ушинтсеңиздер дайым ыйманыңыздарды бекем болууга, Аллахтын динине бекем турууга сиздерге себепкер болот. Экинчиси, истимрару бил амал. Жакшылык иштерде дайым болуу. Аз болсо дагычы. Бир жакшылык ишти кылдыңыздар, дайым болуу. Мына бул жана айттык, орозо деген жакшылык ишти аткардык. Рамазан орозо кармадык. Ошодо таштап койбостон дайым аткарайлы. Шавалда 6 күн тутабыз. Ар бир дүйшөмбү, бейшемби күндөр орозо кармайбыз. Айдын ортолорунда 13, 14, 15-терин 3 күн кармап, ушинтип орозо деген амалды жыл бою кылуу. 5 убакыт намаз фарз. 5 убакыт намаздан сырткары сүннат раватиб, дайым бекемделген сүннөттөрдү окуу. Андан сырткары мешитке киргендеги, андан сырткары жөнөкөй нафилдерди окуп туруу, бул динге бекем болууга себеп болот. Бир көп амалды көп кылып туруп чарчап калып таштап калгандан караганда, бир амалды кылып туруп дайым аткарып кылуу, бул динде бекем, бизди динге бекем болуубузга себеп болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ахаббул а'мали илаллахи адвамуха ва ин қалла" деген. Аллахка эң сүйүктүү болгон амал аз болсо дагы дайым болгону. Бизге үлгү болгон сахабалар. Сахабалар бир ишти баштаса, таштабайт болчу. Дайым кылат болчу. Аз болсо дагы ошону улантып турат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы өтө көп амал кылганга мүмкүнчүлүгү жетет эле, бирок ошол эле маалда бир нерсени жеңилирээк алат эле, амалдычы, ибадат иштерин. Жана ошону дайым аткарат эле. Сиздерден бул сураныла турган нерсе, аз болсо дагы ошол амалды улантып кетиңиздер. Рамазанда кайрымдуулук иштерди көп кылдыңыздар. Ошол кайрымдуулукту аз болсо дагы, 1 реал, 2 реал болсо дагы аралата 2-3 күн, 3 күндө ушинтип аткарып жүрүңүздөр. Орозого тутуп үйрөнүңүздөр Рамазанда. Рамазан орозосу бүткөндөн кийин Шавалда, андан кийинки күндө тутуп жүрүүгө аракет кылыңыздар. Түндөсү туруп 20 рекеттен намаз окудук, таравих, кечки тахажжуд намаздардычы. Кечинде намаз окуп бүткөндөн куптандан кийин жатарга жакын дагы 2 рекет окуп жатыңыз, эч болбосо. Тахажжуд намазга аракет кылыңыздар. Бамдаттан 20 мүнөт мурда туруп окусаңыздар да тахажжуд болуп эсептелине берет. Ошого аракет кылыңыздар. Түнү бою намаз окуй албасаңыздар дагы ушу улантуу менен болуңуздар. Мына ошол нерсе бизди динге бекем кылат. Шайтан кимде ким ушул амалдарды кылып келатса, биз азыр кайта турган сөзүбүз анти шайтан да. Шайтандын ишине каршы келе турган иштер. Сиздерди азгырык кыла албайт. Шайтандан коргоо эсептелинет. Бул экинчиси, динге бекем болуштун аткарыла турган иштерден. Үчүнчүсү истибаду ани дунуб, күнөө иштерден алыстоо. Бул бизди динге бекем болуусунун эң чоң себептеринин бири ушул. Кандай гана күнөө иш болбосун, ошол жерден алыс болойлу. Меккеде кайсы күнөө деген ой келиши мүмкүн да. Меккеде деле эң чоң күнөөлөрдүн бири кыйбат кылуу. Айрыкча мына харам территориясында турабыз. Бирөөнүн абирин төгүш үчүн сүйлөө. Мисалы, абирин төгүш үчүн сөз сүйлөп коюш бул күнөө эсептелинет. Аллах Таала Куранда бир адамдын этин жегенге барабар деп айткан. Анан эме деп айткан Аллах Таала вайлулли кулли хумазатил лумаза депчи. Тозокто вайл деген бир өзүнүн бир өрөнү бар, катмары бар. Ошондой вайл деген тозок болсун. Ар бир бири-бирин кыймат кылып, жанда кашы менен, тили менен бирөөнүн абирин төгүп сүйлөгөн адамдарга. Ал хумаза жана лумаза. Биринчиси хумазатул лумаза дегени экинчи адам сүйлөп атканда наркы үчүнчү адамга кашы менен мындай болуп кетип турго деп туруп маскаралап түшүш, бул неме деп айтат да. Лумаза деп аталат. Хумаза нагылы тил менен бул мындай болду, мындай болду кемчилигин айтып кетишчи. Мына ошол нерсе да чоң бир күнөөлөрдүн бири. Ушул бул бир эле нерсе. Кыйбат. Андан башка дагы тилдин күнөөлөрүнөн жалган сүйлөө, жолбосом кимдир бирөөгө катуу сүйлөп көңүлүн оорутуп, ушулардын бардыгы бул күнөө эсептелинип, адамды
адашууга алып барат. Кимде ким Аллахтын динине бекем болом дей турган болсок, ушул күнөө иштерден арылайлы. Андан сырткары соодадагы кайсы күнөө эмес тууралуу бизге Кудайга шүгүр белгилүү. Анткени Алла Таала Куранда, Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте ал халалу байин вал харам байин деп айтканда, аткарыл уруксат берилген адал нерселер анык, арам нерселер анык. Мына араб өлкөлөрүндө жүрөбүз. Көп жерлерде жүргөндө ушул жердин жакшы жерин алып кете бериш керек. Мына байкаңыздар эле да, мына араб өлкөлөрүндө динге ушунчалык эзелтен сиңип кеткендиктен гыйбат кылуу деген нерсе жок. Биз ушуну көп байкайбыз да. Булардын менталитетинде жок. Мындай динди карманган адамдардын эмес, жөнөкөй динди карманбаган өтө иман славиларда дагы гыйбат кылуу деген жок. Аялдарына дагы, эркектерине дагы. Кечке отуруп сүйлөшө берет, эгерде бекерчи сөз сүйлөсө дагы футболдон, башкадан, содадан сүйлөшө берет, бирөөнүн абири жөнүндө сүйлөшпөйт. Тилекке каршы биздин адатка сиңип калган, бизде ушул нерсе кызык көрүнө берет. Бирөөнүн бир катасы болсо, ошол нерсени жөнүндө сүйлөп талкуулаш, бул ушундай күнөөгө түшүш адатка айланып кеткен да, ушуну ташташыбыз керек. Буларда сүйлөшпөйт. Бирөөнүн өтө жамандыгы келсе, сүйлөп баштаса, бири-бирин токтотпойт. Болду, ташта. Утрук, хада харами деп коет. Ол таштап, ол өзү жаман адам. Ол ушундай начар деп коет. Болду, все бүттү. Мындан да болгон экен, анан мындаган деген сөзгө өтпөйт. Кандай күн неме болсо, сүйлөшүп отурганда бирөө жаманбы, өтө начарбы? Бул жаман деп коет. Болду, все бүттү да. Иншалла Аллах Таала баарыбызды күнөө иштерден алыс кылсын. Үчүнчүсү, динге бекем болушка себеп боло турган иштерден ат-та'лим, та'лиму улуму шариа, шариат илимдеринен илим алыш. Илим, билесиздер, нур. Кимде ким шариат илимдерин окуй турган болмосо, динге бекем болууга себеп болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түздөн түз буйруган: "Агидда алиман, ау мутаалиман, ау мустамиан, ау мухиббан, фала такуну хамисатан фатахлука" деген. Сен алым болгон деген. Алым болуш колдон келеби? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушинтип буйруган: алым болгон, адамдарга фатва бере турган, динин түшүндүрө турган алым болгон. Ага күчүң жетпесе, ау деген сөз бул жерде таахир мааниде эмес, истита маани. Күчүң жетпесе, анда экинчи деңгел мутааллиман, илим алуучу болуп кет. Өзү дүйнө жүзүндө эң бактылуулук болуп кетиш, же илим берүүчү, же илим алуучу болуп өтүп кетиш. Мындан өткөн бактылуулук жок. Хадисти аягына чейин чыгарайлы, буга өтөбүз. Ау мустамиан, же угуучу бол. Илим алуучуга да буга албай калсаң, анда угуучу бол, эч болбосо угуп тур. Кудайга шүгүр, аз укканга мүмкүнчүлүк бар. Өткөндө шейх мырзалы сабак өтүп атты. Мисалы, илгери бизде Союздан жаңы таркаганда жума намазын окуш үчүн кошуна мамлекеттерге барып жума окуп келет эле. Мисалы, Оштон, Нокаттан адамдар Өзбекстанга чыгып, Намангенге барып жума намазын окуп келет. Атайын баян окуш үчүн. Азыр Кудайга шүгүр, бардык мечиттерде жума окулат, хутбаларды уксак болот. Колубуздагы телефондордо сабактар бар, уксак болот негизичи. Мустамиан, угуучу болгон деп айтты Пайгамбар. Ау, эгер ага да күч жетпесе, ушунчалык укканга такыр болбосо, мухиббан, ошол шариатты карманган адамдарды, шариатты сүйлөгөн адамдарды сүйүүчү болгон. Фала такуну хамисатан, хадис нуансы. Бешинчиси болуп калбаган. Төрт түрдүү вариант айтты да Пайгамбар. Мындан да бол, мындан да бол. Фала такуну хамисатан, бешинчиси болбогон фатахлука, кыйроого учурайсың деген. Кыйроого учурайсың деген сөз адашасың деген сөз да. Биз ошону айтабыз. Динге бекем болуш үчүн келиңиздер, илим үйрөнөйлү. Бир маселеде алым болойлу. Көп маселеде болсак да. Ал болбосо илим алуучу болойлу. Имам Ахмадтын айткан сөзү бар. Дүйнөдө эң жогорку жеткен ийгилик бул бир. Эң бактылуулук же үйрөнүүчү, же үйрөтүүчү болуп кеткен. Илим кайсы адам үйрөтүүчү болом десе, мисалы сабак берем десе, демек ол өзү үйрөнүүчү, даярданат да. Кайсы адам билбесе, ошодон үйрөнүүчү болсун, ошол адам бактылуу. Ага биз мурдагы айткан хадисти айтайлы да. Дүйнөдөгү бардык нерсе каргышка калган. Ад-дунья мал'унун ва мал'уну ма фиха илля зикруллах ва улату зикр ва та'лим мутааллим деген. Дүйнө каргышка калган. Жана дүйнөдөгү нерселердин бардыгы каргышка калган. Дуа кеткен туугандар. Не кылсаңыздар, сөз аркасынан өкүнүч болуп кете берет. Илля бир гана ушул нерселерде гана каргыш жок. Зикруллах, Аллахтын зикри, жана Аллахтын зикрин көтөрүп жүргөндөр. Аллахтын зикри деген Аллахтын дини, Куран. Жана аны көтөрүп жүргөндөр, ат-та'лим мутааллим, жана ошол динди үйрөнүп жана үйрөткөндөр. Динге бекем болом десеңиздер, анда
шарият илимдерин, башка илимдерди окуу деле өзүнчө бир собу бар, бирок динге бекем болуш үчүн сөзсүз түрдө шарият илимин окуу талап кылынат. Кимде ким ушул нерседен кылмаса, бешинчиси пайгамбар эскерткендей эле кыйроого учурайсың. Дүйнөңдө туура жолду жоготосуң, ахиретиңди жоготосуң деген. Илим алыш үчүн азыркы маалда мүмкүнчүлүктөр көп. Эч болбоду дегенде бир жумада бир сабак уюштуруп коюңуздар. Айрыкча умрадан барганда, ажыдан барганда билесиздер, ажы той уюштурат. Сиздер ажы тойду, умра тойду тек коюңуздар. Ажы той дейм да, тойду жөн отуруштар бар го. Андан өңүр илим отуруштар түзүңүздөр. Өзүңүздөрдүн чөйрөңүздөрдү топтоп туруп, айылыңыздарда бар, бир илимдүүлөрү бар. Биздин ашыбызга келип бер деп туруп, аны пайдаланып, сүйлөтүп, эч мындай болбогон жеричи. Болгон жерлер мисалы мешиттерге барып сабак алсаңыздар болот. Андан кийин динге бекем болуш үчүн аткарыла турган нерселерден бешинчиси, өзү 6 гана туугандар. Бешинчиси дава илаллах. Аллах Тааланын жолуна дават кылыш, Аллахтын динине дават кылыш. Акыйкатка чакырыш туугандар сөзсүз түрдө илимдүү адамдардын иши эмес. Ар бир адамдын мойнунда, бирок деңгээлине жараша. Ар бир адам өзү жоопкер, эч болбосо өзүнүн үй бүлөсүнө айтыш бул фарз болуп эсептелинет. Болбой калган жери. Болбосом күнөө иштердин бардыгына эскертиш бул бизге милдеттендирилген нерсе. Анткени Аллах Таала Куранда Я айюхаллазина аману қу анфусакум ахликум нара. Эй Аллахка иман келтиргендер, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозоктон сактагыла деген да. Өзүбүздү жана үй бүлөнү тозоктон сактап калыш деген сөз мынтип коргоп, кучактап алып кетиш эмес. Аллах Тааланын азабынан сакташ үчүн Аллах тыйган нерселерден тыйып калгыла, Аллах буйруган иштерди аткарып калгыла деген. Кимде ким Аллахтын динине даават кылса, Аллах динине чакырса, динге бекем болот, ыйманы бекем болот. Дайым Аллахтын жолунда болот. Бул себептердин бешинчиси, ага далил ин тансуруллах янсурукум юсаббит акдамакум деген Аллах Таала Куранда. Мухаммад сүрөсүндө эгерде силер Аллахка жардам берсеңер, Аллах силерге жардам берет, кадамыңарды бекем кылат. Аллах биздин жардамыбызга муктаж эмес, бирок Аллах Таала ушундай кылып бизге биздин кулагыбызга жага тургандай кылып берди. Сенин өзүң жардам берүү болот негизи Аллахтын динин даават кылып. Бирок айтат, ким Аллахка жардам берсе, Аллахтын динин жайылса, Аллахтын өкүмүн жайылса, Аллахтын өкүмүн орнотууга аракет кылса, Аллах Таала ага жардам берет. Анын жүрөгүнө ыйманды салат, Аллахтын өкүмүн салат жана анын кадамын бекем кылат. Кадамын бекем кылат дегени ага тоскоолдуктарга кылам деген адамдардын тоскоолдугу жок болот. Алтынчысы, динге бекем боло тургандардын болууга себеп боло тургандардын алтынчысы, бул өтө зарылы дa'ва. Аллах дуа лиссабат. Аллахым менин диниме бекем кылгын деп Аллахка дуа кылыш. Аллах Таала эгер бизди динге бекем кылып койгон болсо, ошол нерсе бизди бекем кылат. Аллахка көп жалбарып дуа кылыш. Аллахым менин ыйманымы дайым кылгын. Мына биринчи умрага келдиңиздер, Кабаны айландыңыздар. Кандай сезим болду Кабанын жанында? Ушул сезим дайым калышты каалайсыздарбы? Аллахка дуа кылыңыздар. Bundan дагы башка ыйманды, мисалы, саждага турган учурда дуа кунуттар окулаткан учурда кандай ыйман бекем болду? Ошондой бекем болууну каалайсыздарбы? Аллахка дуа кылыңыздар. Аллах Таала биздин ыйманыбызды дайым бекем кылат ошондо. Эгерде Аллах Таала бизди динге бекем кылбаса, анда Аллах өзү сактасын, биз кыйроочулардан болуп калабыз. Ойлоңуздар, умрага келип кетсем, 5 жыл же 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл намаз окусам, хидаяттын күлүчүн кармап кеттим дебеңиздер. Дуа кылыңыздар, өмүрүнүн акырына чейин Аллах Таала бекем кылсын, динге бекем кылсын деп. Жада калса, пайгамбарыбыздын жанында жүргөн, сахаба болуп жүргөндөр дагы адашкандар болгон, ширкке кетипчи. Аллах Таала ошол пайгамбардын жанында жүрүп, кийин кайра Аллах Таала ага ыйман бербегендиги себепти адашып кеткен адамдарды үлгү тутуп, ушундай болбосун деп дуага үйрөткөн бизди. Пайгамбарыбыздын Куранын, пайгамбарыбыз айткан аян түштө, Аллах Тааладан түшкөн аянды, Куранды айтканын жазып турган сахаба болгон адам мушрик болгон. Мекке мушриктер акча төлөп, пайгамбарыбыздын жанында жүргөн адамдарды азгырган. Акчанын айынан динден чыккан мындай адамдар азыр деле толуп турат. Анан ошол чоң суммадагы акчанын эсебинен ушул сөздү таркатканга ынандырган. Бул Мухаммадка түшүп аткан бардыгы Куран эмес. Ол Куран, бирок биз жанында жазып отурганбыз, өзүнүн оюзда жазып кое берет элек деген сөздү айттырган.
Бирок ал кыйроого учурап мушрик бойдон өлдү, өмүр бою тосокко түшүүчүлөрдөн болду. Аллах Таала ыйык Куранда айтты: "Роббана ла тузигh кулубана ба'да из хдайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал ваххаб" деген аят. Бул дуа бизге үйрөттү. Аллахым менин жүрөгүмдү иманга толгондон кийин, туура жолго кадам койгондон кийин кайра адаштыруучулардан кылбагын, чындыгында сен берешен затсың деп. Ушул дуаны бекем кылайлы. Аллах Таала бизди кайра артка адашуучулардан кылбасын. Анчалык деңгээлде биз пайгамбардын жанында да отура алган жокпуз. Биз өзүбүздүн хидаятыбызды, туура жолубузду өмүр бою эсептебейли, дайым дуа кылайлы. Аллах Таала бизди динге бекем кылсын. Эгер биз дуа кылган болсок, Аллах Таала өзү убада кылган: "Юсаббитуллаху аллазина аману бил каули сабити фил хаятид дунья ва фил ахира". Аллах Таала өзүнө иман келтирген пенделерин динге бекем кылат, бекем сөзгө бекем кылат. Бул дүйнөдө да, ахиретте дагы деп. Аллах Таала баардык дүниелерге тынчылык жана береке берсин. Кылган ишибизде дайым истимрар, дайым улануу аткара тургандардан кылсын. Дайым Аллах Тааланы эстеп тура турган жана күнөө иштерден алыс болуп, Аллахтын динин дайым үйрөнүп өтүп кетишүүнү баарыбыз насип кылсын. Аллах Таала кылган ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Роббана ла тузигh кулубана ба'да из хдайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал ваххаб. Дуа кылыңыздар. Кең аба дуа. Ассалату вассаламу ала саййидина Allah'ım özün buyurgan uşul bilim kazanan algan bilim veriyorsun. Yalan uşuğa amal jazagan Allah o taratkan adamlardan kılaber, özümden rahatsızlığını tavukçulardan kılaber, umrağızdı kavul kılıp, arkasından yola çakanı çeviriyoruz, günahı beş yoluna sal, ibadatların koyup, namazların durguzup, özümden rahatsızlığını tavukçulardan kılaber, Rabbana atina fid dünya hasenata fil ahireti hasenata qina azaban nar bi rahmatika arhamar rahim. Al hamdulillah. Amin.